Сергек жашоо подкаст. Саламатсызбы урматтуу угарман, аты жөнүм Санжар Эралиев, коногум УТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Арапов. Көз тийбесин деп коеюн, 5 жылга чейин хейттер аябай көп болду. Сөгүп да кетишет, кылымга тете болду го. Хейтерлердин баары эле жакшы экен. Азыр эстеп көрсөм, биз кайсыл ой менен мен ошол жерге макул мен ошого иштейм деп бардым деген ой келет. Же контент жок көрсөткөнгө, же жанагы бир нерселер жасайын десең адам жок. Анан аз ойлоп көрсөм, эгер ошол нерсени азыр кылсаң сен соттолуп, ошончолук чоң айыппулга жыгылып, эч ким деле көңүл бурбаптыр да. Кыргызстанда деги спорт журналистикасы негизи өзүңүз билесиз, даярдалбайт. Биз Кыргызстанда кыргыз тилдүү комментаторлорду өстүрүп жеткиргенге чейин бул маселени чечиш абдан кыйын. Париж олимпиадасынын лицензиясын сатып алабыз дегенде ушунчалык чоң сумма келди, миллиондор. Бүгүн биз каналдын ишмердигиндеги ийгилик жана түйшүктөрдү кеп кылабыз. Париждеги жайкы олимпиаданы чагылдыруудагы стресс абалды, командасынга кандай мамиле кылаарын жана берүүлөрдү жакшыртуу үчүн кандай кадамдар жасалып жатканын талкуулайбыз. Ошондой эле эл аралык мелдештерди көрсөтүү үчүн лицензия алуу көйгөйү, чөнтөктү каккан чыгымдар жана беттештерди эфирге берүүдөгү орус тили саясатына да токтолобуз. Кысача айтканда, эгер спорт каналынын көшөгө артындагы көйгөйлөрүн угуу сизге кызык болсо, анда биз менен бирге болуңуз. Сергек жашоо Подкаст. Шайырбек мырза, куш келипсиз. Куш көрдүк, саламатсыздарбы? Париждеги жайкы олимпиадада аябай күчөтүлгөн режимде иштеп, кийин эс алууга кеттиңиздер. Андан бери 1 ай убакыт өткөндө сиз менен маектешип отурабыз. Олимпиада учурунда элдин көңүл борбору силердин каналда болду. Кимдир бирөө алкыш айтса, айрымдар кемчиликтер үчүн сындап социалдык тармактарга жазып турду. Канал өтө чыңалуу шартында иштеди десек болобу? Негизи адам жумуш үстүндө болгондо, адамдын моюнда жүк болгондо же болбосо кайсы бир милдет турганда адам өзүнүн чарчаганын билбейт экен да. Анан сиз айткандай, эфир бүткөндөн кийин 11 август түнкү саат 4-тө жабылышы бүттү. 4 болуп жабылышын эфирди жапканыбыздан кийин ошол жерде турган баарыбыздын шылкылдап уйкубуз келе баштады. Кадимкидей ага чейин сыр берип жатканбыз. Эртеси күнү 12-синен эртеменден баштап эс алууга чыктык. Бир жумага көп спорт каналчы. Ошондо байкадым, адам аябай чарчайт экен. Энергия түгүптүр. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол 20 күн тикеден тик туруп иштеп, элдин алдындагы улуттук каналдын милдетин толук менен аткарганыбызга сүйүнүп, бир жум аябагандай жакшы эс алдык, бирок чарчоо дагы деле басылбагандай сезимдерди. Бул корпорациянын негизги курамындагы спорт канал, комментаторлор тобу, режиссерлор тобу, эфирдин режиссерлор тобу, андан сырткары ошол корпорациянын курамында иштеген, сигналдарды кабыл алган, спутник менен иштеген инженерлер, айтишниктер деп коет, СРТ протокол менен сигнал алган инженерлер, андан сырткары сигналдарды кабыл алып каналдарга бөлгөн инженерлер, андан сырткары ошол бизден чыккан сигналды элге тараткан инженерлер деп. Ал жерде көп киши иштеди, чынын айтыш керек. Анткени быйылкы жылдын өзгөчөлүгү бир эле учурда биз 4 телеканал түз эфирде чагылдырдык. Ар кандай оюндарда. Аны өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Анан ошол учурда мисалы үчүн жок эле дегенде бир 60тан ашык адам ошол олимпиаданы чагылдырганга бүт күч аракетин жумшады. Ушул жерде мен спорт каналы тууралуу ушкай маалымат бере кетейин. Бул канал улуттук телерадио корпорациянын тутумундагы каналдардын бири. 2015-жылы эфирге чыга баштаган. Андан бери канал кез менен көрөрмандардын сын пикирлеринин бутасына алынган учурларды байкайбыз. Кайсы бир терминди же спортчунун аты жөнүн туура эмес айткан үчүн же алып баруучу же комментатор сынга кабылат. Арасында салмактуу, орундуу сындар да бар. Ошол эле кезде азыркы термин менен айтканда хейт да болуп турат. Бул көйгөй менен кантип күрөшүп жатасыңар? Негизи хейтерлердин баары эле жакшы экен. Мен башында спорт канал жаңы ачылганда Кыргызстанда спорт канал жок болгонго чейин өзүңүз жакшы билесиз. Анан комментатор деген түшүнүк Кыргызстанда болгону 2-3 адамдын аты менен гана калыптанып калыптыр.
ошол адамдардын үнүн угуп, элдин баары ошого кулагына сиңип, ошол адамдар гана комментатор болуп иштеш керек деген түшүнүк да пайда болуп калыптыр да. Бирок заман өзгөрдү, жашоо өзгөрдү, спорттун агымы өзгөрдү, аны менен кошо спорттун жаңы түрлөрү келди. Аны менен кошо спорттогу өзүнчө бир жанагы жүрүшү спорттун негизи, ал оюндардын тартиби, ал оюндардын шарттары дагы өзгөрдү. Ошонун баарын жаңы заманбап стилде башка Европанын, Россиянын же болбосо деги эле дүйнө элдеринин деңгээлине жетпесек дагы, бирок ошол деңгээлге жеткенге аракет кылып аябай иштедик. Анын башында спорт каналы жаңы ачылганда, азыр чын айтканда бир 5 жылга чейин, калп айтпайм, 5 жыл толук эле 2015-жылы ачылса, 2020-жылга чейин спорт каналдын комментаторлоруна, спорт каналдын режиссерлоруна чейин хейттер аябай көп болду. Анткени албетте орус тилдүү комментаторлорго көбүнчө сын пикир айтылбайт. Анткени биз Россиянын спорт каналдарын көрүп ошого көнүп алганбыз да. Негизи жаңы келген жаш балдар, алар эч кандай ошол спорттук баяндамачылык деп коет же спорт комментаторлорунун мектебин өткөн эмес. Кыргызстанда деги спорт журналистикасы негизи өзүңүз билесиз, даярдалбайт да негизи. Бул кече жакын деле бир башталды, университеттерде бир аз группалар ачылып. Алар деген жалаң баягы өздөрүнүн калоосу менен ошо жүрөгүндө деми бар, жанагы мен комментатор болсом, мен сүйлөсөм деген балдар келип, биз менен иштеп, тажрыйба топтоп, бирок ошол балдар 5 жылдын ичинде укпаган сөздүктү. Өзүңүз жакшы билесиз. Сөгүп да кетишет, комментарийлерге катуу урушуп да кетишет. Керексе Кыргызстандагы анча-мынча жанагы белгилүү инсандар унчукпай келип туруп, бир убакта комментатор бир сөздөн жаңылып калса, ошол сөзүн алып туруп Facebook'ка пост кылып жазып коет. Азыр ушундай деди дейт. Ал комментатор аягында бир 45 мүнөт же болбосо 2 саат бою укмуш сонун маалыматты берип, комментарий берип атат, бирок бир жерден бир сөздөн жаңылды. Же бул спортсмендин атын туура эмес айтып алды, же фамилиясын туура эмес айтты, же болбосо кандайдыр бир ошол оюндун жүрүшүнө тартипте же болбосо маалыматты бир жерден ката кетирип алды. Ошону жазып коет бир сөздөн жыгылганда. Биздикилер тепкилеп жатып калат. Ошон үчүн 5 жыл тепкилендик, бирок Кудайга шүгүр сынган жокпуз. Бул комментаторлорго биздин режиссерлор, биздин редакторлор көбүнчөсү ал сөздөр айтылат. Ар кимге жага тургандай, сен баягындай профессионалдуу деңгээлде 5 жыл университетте комментатор болуп окуп келген эмессиң. Сен деген аракетин кыла бер, мунун баары артта калат деп ушинтип мотивация берип коебуз да, бирок өзүбүздөн жеңибиз келет. Режиссерлор менин продюсер катары жанагы сөздөрдү кээде мен жанагы постторду жазган адамдарга чейин чалгынган убактарым болгондо. Сиз ушуну жазып коюптурсуз. Эгер кааласаңыз келип биздин алдыбызда комментатор болуңуз. Биздин эшик ачык. Мен далай кишини чакырдым эфирге. Келиңиз да биздин комментаторлор менен отуруп кадимкидей комментировать этиңиз, сизди көрөлү. 5 жыл аябай көп убакыт. Анан биз үчүн бул кылымга тете болду. 5 жылдан кийин анан бир аз азайды. Бул деген 2021-жылы Токиодо өткөн Олимпиада учурунан баштап биздин комментаторлорго болгон сын пикирлердин толкуну токтоду. Бирин серин чыгып атты, бирок мурункудай деңгээлде эмес. Чынында комментаторлор ошол 5 жылдын ичинде аябагандай өстү. Бул Кыргызстан үчүн жакшы жетишкендик деп айта алам. Анткени аларды окутуп, бир жерден бирдемкелерди үйрөтөйүн деп биз чет өлкөгө командировкага жөнөтө албасак, чет өлкөдөн бир 4-5 айга профессионал комментаторлорду алып келип бияктан окута албасак, андай шартты түзө албагандан кийин, өздөрү аракет кылып, өздөрү жасап аткандан кийин биз аларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген ой. Анан 5 жыл өттү, азыр Кудайга шүгүр, көпчүлүк комментаторлорубуз кыргыздын улуттук оюндарын, спорттун олимпиадалык эмес түрлөрүн, алардын оюндун жүрүшүн, шарттарын, талаптарын, ал жердеги спортчулар жөнүндөгү маалыматтарды, спортчулардын аттарын, фамилияларын деген мындай жакшы өздөрүнү сактап, алар жөнүндөгү маалыматтарды эс тутумуна калтырып, азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Бирок ошентсе дагы бул хейтерлер деген бул укмуш адамдар. Мен ачыгын айтайын. Хейтерлер булар өмүр бою токтобойт. УТРК спорт каналын
кайсы бир деңгээлде хейтерлер деле өстүрдү десек болобу? Буга кошулса болот. Мен айтам, хейтерлер мисалы үчүн көпчүлүк учурда хейтерлер кайсы тармакта? Мисалы үчүн хейтерлер көпчүлүгү футболду жакшы билишет өздөрү. Бул белгилүү нерсе. Анткени футболду көпчүлүгү көрөт. Хейтерлердин көпчүлүгү кыргыздын улуттук оюну болгон көкпөрүнү аябагандай көрүшөт. Анан ал жерде бир-эки нерседен эле ката кеткен болсоң, ошону тим эле көбүртүп жабыртып укмуш чыгарып коет. Анан ошол нерсени изилдеш керек экен. Эмне болду эле бул нерсе деген сыяктуу болуп, ссылкаларды мен комментаторлорго жиберем. Ушундай деп атат, ким айтты, эмне деди, бул эмне болду деп. Ошонун негизинде дагы биздин өсүшүбүзгө алардын деле салымы бар, чынын айтыш керек. Аны моюнга алыш керек да. Эгерде эч ким унчукпай эле кое берсе, биз өзүбүздү мүмкүн идеалдуу сөзүп таптап күрөшпөй калмакпыз да, чын-чынына келгендечи. Мисалы үчүн мага деле сын пикир болгон. Эми өмүр бою музыкада жүргөн продюсер спорт каналга барып эмнени кыйратат? Спорт каналга деген спортту жакшы билген адам келиш керек деген түшүнүк адамдарда калыптанып калган. Ал корпорациянын ичинде деле болгон сөз да. Мисалы үчүн мен айтат элем, адамдын ошол тармакты билиш эмес, адамдын ошол жетекчинин ошол жердеги иш-чараны уюштуруп, ошол жердеги ишти алып кетиши маанилүү экен. Бул азыр жаңыча айтканда менеджерлик бул башкы роль экен да. Ошону түшүндүм. Сергек Жашоо. Подкаст. Мындан 2 жыл мурунку интервьюда каналдын техникалык базасын чыңдоо муктаждыгы бар экенин айткан экенсиз. Азыр абал кандай? Быйылкы Олимпиаданы чагылдырууда кайсы маселелер силерди түйшөлттү? Техникалык жактан жылдан жылга дүйнөлүк стандартта иштегенге өтүп атабыз да, спорт каналчы. Анан ошол спорт канал башка каналдарга карап түздөнүп дегендей, биз жана сигналдарды кабыл алган негизги спорт каналда эң маанилүү бул сигналдарды кабыл алган демодуляторлор, сигналдарды берген ресиверлер, андан сырткары ал жердеги башкы ролду ойногон бул комментаторлор да. Бизде техникалык жактан деле аябагандай мүчүлүштүктөр же болбосо укмуш бир каталар кеткен жок. Баарын өзүнүн угунда берип атты инженерлер, баарын жасап берип атты. Биз айткан, биз программага киргизген оюндардын баарын түз эфирде чагылдырып аттык. Бизди түйшөлткөн нерсе Кыргызстанда мына ушундай Олимпиада учурунда айрыкча круглосуткада түнү күн иштейсиң да. Ошол учурда бизге бир аз комментаторлор аздык кылды. Бирок ошого карабастан ошончо чоң көлөмдөгү трансляцияны биздеги 12 комментатор камсыздады. Ачык айтайынчы, 12 комментатор, мисалы үчүн УТРК спорттон азыр бир комментатор футболдон чыкса, жарым саат эс алса да эс алды, эс албаса жок, Маданият каналына волейболго кетти. Ал учурда спорт каналда 2 комментатор күрөш алып барып атат. Тон студияда запись болуп атат, аны запись кылып атабыз. Улуттук 1-каналда күрөштүн 2 килемчеси болуп атат. Айырдык комментатор. Ушинтип журулушуп, бирок да комментаторлор аябай чарчады, бирок жетишкенге аракет кылдык. Мен өзүмдүн оюмда эгерде спорт каналда комментаторлордун штаты көбүрөөк болсо, анан Кыргызстанда комментаторлордун саны көбүрөөк болсо, мына ушул учурда кыйналбай иштейт экен да. УТРК спорт каналында канча адам иштейт өзү? Азыр сиз айтып жаткан 12 комментатордун баары такай иштейби же Олимпиада учурунда жалдап алып келдиңиздерби? Спорт каналынын жалпы штаттык биrdиктери 25 кишиден турат. 25 кишинин ичинде эфирдик режиссерлор, эфирдик үн режиссерлор, андан сырткары чыгармачылык режиссерлор деп коет. Алар жана спорттук трансляциялар жана программалар тарткан операторлор, комментаторлор, корреспонденттер, булардын баары редакторский составка кирет го. Ал жерде негизи бизде болгону 7 киши. Ошонун ичинен 4 комментатор бизде бар штат. Анан 2 корреспонденттик штат бар да. Анан ошолордун ичинде сиз айтып аткандай жалданма деп айткандан алысмын. Болгону ал комментаторлор өздөрүнүн бош убакытларында Негизги жумушу башка, өздөрүнүн бош учурларында келип бизге сыякыга, кадимкидей эле гонорарга деп коет, келип иштеп кетишет. Олимпиада учурунда ошо 20 күндөй аралыкта эртелик кеч иштегенге туура келди. Комментаторлордун башка жумушу, негизги жумушу башка деп атпайсызбы? Ал маселе кандай чечилди? Негизги жумушу Олимпиада жайга туш келип калды.
негизги жумуштарынан бери мен 2-3 комментаторду негизинен отпускага чыккыла деп эле айттым. Силер ушундай учурда бизге жардам беришиңер керек. Силердин жардамыңар биз үчүн абдан маанилүү. Отпускага чыккыла. Бизге эфирге келип иштеп бергиле деп. Алардын ичинен экөөсү макул болуп отпускага чыгышты. Бирөөсүн жумушка, башка жумуштан кетип, дагы бир жумушка жаңы эле киргендигине байланыштуу ал кечинде саат 5-тен баштап түнкү 3-кө чейин иштеп атты. Эртеси күнү эртеме кайра жумушка барат ал делечи. Ушинтип абалдан чыктык. 2015 канал ачылып жатканда техникалык базасы начар, адистер жок шартта ишти баштагансыңар. Мындайча айтканда тобокелдик менен эле ачылган канал болгон десек, балким жаңылышпастырбыз. Ошол алгачкы жылдардагы жагдайды азыр кантип сүрөттөйт элеңиз? Эфирди толтуруш керек, контент дээрлик жок болсо, кырдаалдан кантип чыктыңар эле? Чынында эле каналдар ачылып атканда биринчи кезекте ошол каналда кимдер иштейт, ошол каналдын техникалык базасы кандай болот, ал каналдын форматы кандай болуш керек, ага кандай техникалар керек жана кандай тармакты алып кете турган инженер техниктер, оператор ошолор керек. Ошол багытта буга чейин иштеген кишилер барбы деген суроону да коюш керек. Буга чейин өзүңүз билесиз, Кыргызстанда спорт тармагында эч ким иштеген деле эмес. Анткени корпорация мисалы үчүн бир гана улуттук биринчи канал эфирге чыгып жүргөн, алар эми жекшемби күндөрү көп болсо 1-20 мүнөттүк эфирлерди берген. Ал жерде болгону бир гана режиссер иштеп, ал анча-мынча трансляцияларды берип турган да. Анан 24 саат бою бир форматта жалаң спортту бериш үчүн ошол форматка туура келген сенде адамдык ресурс да болуш керек. Ал учурда жок болчу. Өзүңүз жакшы билесиз, мен өмүр бою жаштардын программалары, музыкалык программаларда жүргөн кишимин. Ошол учурда мен менен чогуу спорт каналына барган биздин жаштар студиясы бардыгы ошо мен чогуу иштеген жаштар жана музыка форматындагы режиссерлор, барышкан редакторлор берди, тапшырды бизге. Төшкө уруп эле иштеп кеткен турбайсыңар? Төшкө уруп туруп, ошол жерден туруп, азыр эстеп көрсөм, биз эмнеге анда анчалык мындай кандай десем, тобокелдикке бардык экен деген да ой келет да мендечи. Биз кайсыл ой менен мен ошол жерге макул мен ошого иштейм деп бардым деген ой келет. Чын айтайынбы? Анткени же контент жок көрсөткөнгө, же жанагы бир нерселер жасайын десең адам жок. Ойлонуп олтуруп, Россиянын ал учурда анчалык деле жаңы ачылган үчүн текшерүүлөр болгон эмес да. Россиянын, Американын телеканалдары жанагы торрент бар эмес беле? Азыр деле бар го, торрентке жүктөлгөн англис тилдүү контенттерди көчүрүп алып, алардын плашкасын жаап, күнүнө жок дегенде 2 саат жакшы контенттерди берип турбуз. Аз ойлоп көрсөм. Интернеттен жүктөп алып эле. Анан аз ойлоп көрсөм, эгер ошол нерсени азыр кылсаң, сен соттолуп, ошончолук чоң айыппулга жыгылып, эч ким деле көңүл бурбаптыр да. Бирок аракет кылып берип аттык. Анан жаңы ачылганда эле корпорация спорт каналы ачылды. Демек бир жакшы спорттун түрү болуш керек деп Испаниянын премьер лигасы менен Германиянын премьер лигасынын футболду алып берип койгон лицензияларынча. Алар жалаң суббота-воскресенье күнү болот. Суббота-воскресенье күнү биз бүт дал келгенче, колубуздан келишинче түнкү саат 2-3кө чейин прямой эфирге жаздырабыз, эфирге берип. Тон студияга запись кылабыз, центральный аппаратныйга запись кылабыз дагы, повтор менен ошол футболдорду берип аттык. Эфирди жаап аттык. Эфирди жаап атып, азыр ойлоп көрсөм, ошол жерде режиссер Элдияр Айылчиев, Бектен Токтонов, мисалы үчүн Абел Жусупбаковдор, азыр ошолор өздөрү деле ойлойт болуш керек. Булар жалаңач батыл болгон экен да негизичи. Коркоптур эч кимичи. Футбол бүттү, калып ошол жерде. Таң атканча жана футболдун ар бирин форматка келтирип, монтаждап, эртеси күнү записке коюп, запись башталганда комментаторду студияга коюп, записти комментировать эте берди. Тип представляешь, спорт каналда записти комментировать этиш өтө кыйын да. Анткени ал оюн бүткөн, анын бүт жыйынтыгы чыккан, мындай көргөн адам, интернетте маалымат окуган адам ал оюндарды кайра көрбөйт да негизичи. Бирок ошондой болсо дагы биз кырдаалдан чыгып жүрдүк, чын айтканда. Сергек Жашоо Подкаст.
Азыр эл аралык мелдештердин лицензиясын сатып алуу жагын кантип чечесиңер? Олимпиада болобу, футбол чемпионаттары болобу, аны эфирден көрсөтүү акысыз эмес. Лицензия алууга чоң суммадагы акча керектигин көрөрмандардын баары эле биле бербейт. Силер мамлекеттик ишкана болгондон кийин ал каражаттар бюджеттен берилеби же демөөрчүлөр болобу? Негизде 2022 жылга чейин контент сатып алуу Кыргызстан үчүн бир аз жөнөкөйрөөк болчу. Мисалы үчүн ошо 2015 жылдан бери контент сатып алууга катышып келатам. Мисалы үчүн лицензиянын суммасын албетте мен айта албайм, ал коммерциялык баягы сыр болуп калат. Биз мисалы үчүн сүйлөшсөк чет өлкөлүк компаниялар менен, сиздер ушул оюндарды ушунча бизге бериңиздер, биз Кыргызстандан чалып атабыз, жазып атабыз, мындай деп алар менен кеңешип кесип, биз өзүнүн положениябызды түшүндүрүп, анткени бюджеттен каржыланчу эмес да. Бул корпорациянын өзүнүн ичинен чыккан булактардан каржыланган лицензиялар жана ошол контенттин ичине кирүүчү рекламадан түшкөн акча. 2022 жылга чейин чынына келгенде контенттерди алуу бир аз жеңилирээк болчу. Бизге скидкалар болчу. Эми чоң мамлекет эмес, спортту көргөн адам аз, рекламалык рынок дагы кичинекей, ошого жараша контенттер арзаныраак болчу. Бирок 2022 жылдан баштап контенттин баасы ушунчалык өстү, контентти сатып алганга мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болот. Анан ойлонуп көрүп, булга эмне себеп болду деп аракет кылып аттык. Биз мисалы үчүн Кыргызстанга чыккан Азия оюндарын, мисалы үчүн дүйнөлүк оюндарды жок деген ошо Кыргызстандын спортчуларын көрсөткөнгө акчабыз жетет. Ошону алып көрсөткөнгө аракет кылып аттык. Могул 2024 жылкы Париж Олимпиадасынын лицензиясын сатып алабыз дегенде ушунчалык чоң сумма келди, миллиондор долларды элестетип коңуз. Ошол жерден таң калыш башталды. Эмне мындай болот? Буга эмне себеп болду? Биздеги экономика экономика жаңыланып атат. Бирок ал нерсе телеканал үчүн кандай десем, недоступный нерсе да. Анан быйылкы Олимпиаданы алышка мамлекеттик бюджет биринчи жолу жардам берди. Мамлекеттик бюджет жардам берди. Анткени өзүңүз билесиз, Кыргызстан тарыхта биринчи жолу 16 спортсменди Олимпиадага жөнөттү. Анан сүйлөшүп отурабыз. Мен Сингапурдук компаниялар менен, Кытайдагы компаниялар менен, Туркиядагы компаниялар менен, андан сырткары Малайзия менен, Азияда көп да. Ошолор менен сүйлөшүп отуруп, ар бир мен айтып атам да, эмне үчүн буга чейин 100 сом болсо, азыр силер буну деген 500 сом кылып койдуңуз. Эмне себеп болуп атат? Рекламалык рынок өзгөргөн жок. Наоборот, тескерисинче реклама рынок кетти. Азыр рекламанын баары интернетте, телеканалдарда реклама аз. Силер ошону түшүнүп атасыңар десем, сингапурлук бир кесиптешим мага айтып атат да. Шайырбек дейт. Ооба дейт, силерге болгон лицензиянын баасы өстү дейт. Анткени бул силердин экономикаңардын алдыга чыгып атканы биринчи себеп болду. Биз ар бир лицензияны сатаарда баары бир изилдеп көрөбүз да дейт. Экинчиден дейт, силер деген Олимпиаданы кандай учур болбосун сатып аласыңар дейт. Эмнеге биз сатып алабыз? Албай койсок эмне болот десем, ал мага почтадан жазышабыз да. Смайликти толтуруп күлүп туруп дагы айтыптыр. Силер деген Айсулуу Тыныбекова үчүн, Акжол Махмудов үчүн, Жоломон Шаршембеков үчүн силер бул жылы лицензияны канча десек да сатып аласыңар деп. Түшүнүктүү. Анан кийин, демек, бул экономикадан гана көз каранды эмес. Бул демек ошол мамлекеттен чыгып аткан рейтингдүү спортсмендердин деңгээлине жараша дагы лицензиялар кымбат болот экен. Таң калып бүтпөй атам, чын азыр деле бүтпөй атам. Анткени биз Токиону көрсөткөндө мынчалык деңгээлде аябагында ажиотаж болгон эмес. Ал жакта өзүңүз билесиз, азыраак эле спортчу пандемиядан кийин. Бул Парижге 16 спортсмен кетти. Биз лицензияны сатып алдык деп сүйүндүк. Лицензия бар, баары баары жакшы. Бирок да контракт келди. 15 мультиплекс, 15 сигналдын баары силерге жеткиликтүү. Каалаганыңар көрсөтө бересиңер. Кайра айтып атам. Күрөш менен жүзөдө килемчелер бар. Ошонун баары чыгабы, тартылабы депчи. Десем, лицензия саткандан баары бар, баары жакшы деп ынандырат. Контрактка кол коебуз, баарын эметебиз. Андан кийин оюн башталарына бир жума калганда билбейбиз биздин спортчубуз кайсы килемден чыгат. Анан бурак эле бир гана коверду сатса, ошол лицензиянын ичине киргизип, эки килемчени коммерциялыкка киргизип коет. Биздикилер
күрөштөгүлөр башталгандан аягына чейин 2 коммерциялык каналда болду. Килемде болду. Ар бир килемчени өзүнчө сатып алды корпорация кайра. Бул нерсе мындай мен бир сүйүнгөн нерсем корпорация ошол жанагы өзүнчө килемчелерди коммерциялык сигнал менен өзүнчө сатып алганда мындай проблема болбой сатып алдык да. Мүмкүнчүлүк бар экен, шарт бар экен. Аябай ошого сүйүндүм. Азыр канчалык деңгээлде биз ушундай кыйын болбой эле, бирок сатып ала албай калсак эмне болот деген ойлор да келди да. Кыргызстандын бардык спортчуларын кайсы коверде чыкпасын көрсөттүк. Өзүңүз деле байкасаңыз керек. Эгерде 2 спортчу бир убакта чыга турган болсо, бирөөсү улуттук каналда Б килем, УТРК спорт телеканалында А килем, эгерде үчүнчүсү дал келип калса Д килем маданият телеканалында, музыка ошентип бөлдүк да. Быйыл Олимпиада аябагандай жогорку деңгээлде мындай трансляция жагынан ката кеткен жок. Аны чагылдыруу, комментарий берүү жагында ошондой жогорку деңгээлде болду деп айта аласызбы? Көз тийбесин деп коеюн. Быйылкы жылы Олимпиада учурунда хейтерлер эки эле хейтер болду. Эки эле хейтер. Азбы, азайды. Эки эле хейтер болду. Ал комментатор дагы, ал жерде комментатордун да катасы эмес. Ал болгону эл аралык ОБС деп коет, Olympic Broadcast Service. Olympic Broadcast Service'тин протоколдорго киргизген мамлекеттердин спортчуларынын аттарынын алмашып кеткендери. Ошол жактан анча-мынча бир эки жерден кетти, ошону жазып чыгышты. Анан түшүндүрүп, ушундай болду. Бизде күнөө жок. Биз ар бир спортчуну жаттаганга милдеттүү эмеспиз. Эгерде популярдуу спортчу болсок, макул биз аны билебиз. Жөнөкөй жаңы чыгып аткан спортчуну алардын регалисин жаттап айтыш бул үчүн убакыт керек. Кечирим сурайсаң, деп эле анын унчукпай калышты. Чын эле азыркы күндө көрүп атасыз, TikTok бул кайсы жагын карабаңыз, биздин күрөшчүлөрдүн күрөшүп аткан эмелеринде жалаң биздин спорт каналдын комментаторлордун үн коштоолору, эмоциялар, укмуш, аларды дагы биз тарттык өзүбүзчө. Сырды ачып коеюн. Тарттык жакында көрүп чыга элекпиз кандай тартылды эмоцияларычы жана ар бир комментатор сүйлөп атканда камера менен операторлор иштеп атты. Биз только кыргыз спортчуларына гана кандай болду экен, эмне болду экен депчи. Ошонун баары мынакей Олимпиада. Качан каяктан чыгарасыңар? Каяктан көрөбүз ал эмоцияларды? Биз кудай буюрса соцсеттерге, биз өзүнүн каналга ошолордун эмоциялары боюнча бир нерсе жасап чыгарабыз деп ойлонуп атабыз азырчы. Бирок тарткан оператордун айтуусу боюнча мындай эмоция болгон эмес. УТРК спорт каналынын дарегине айтылып жаткан сын же сунуштардын басымдуу бөлүгүн тил маселесине байланышкан пикирлер да түзөт. Силердин канал мелдештерди дээрлик дайыма кыргызча жана орусча комментарий менен эфирге узатасыңар. Коомчулукта ушуну кыргызча эле кылып койсо болбойбу? Орусча зарыл болсо, орусчанын каналдарынан эле көрүп алмакпыз дегендер бар. Бул канчалык орундуу деп ойлойсуз? Ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы тилге болгон урматы болуш керек да. Анан биз Кыргызстанда кыргыз тилдүү комментаторлорду өстүрүп жеткиргенге чейин бул маселени чечиш абдан кыйын. Анткени комментаторлор баягы башка кесипте үйрөнүп кетип иштеп кете бересиң да. Комментаторлук деген бул бияктан чыккан нерсе экен да. Жүрөктөн чыккан нерсе экен. Ал деген ошо жаш кезектен ошого кызыгып, ошону үйрөнүп, ошону изилдеп, ошону менен жетилип, ошону менен жашаган адам гана ошол жерде комментатор болуп иштей алат экен. Бизге канчалаган комментатор болом деген балдар, кыздар келет. Аябай муш сүйлөйт, экөөбүз сүйлөшөбүз алар менен, биз режиссерлор болуп сүйлөшөбүз да. Сен келдиң комментатор болсуң, эмне түрлөрүн билесиң? Футбол, волейбол, баскетбол, кайсы түрлөрүн билесиң? Мен ушуну билем. Хорошо, макул. Биз сени азыр записке коелу. Кадимкидей записти коюп, буга чейин тартылган бир оюнду коюп берип, каалаган түрүн бар да бизде. Записти басып коебуз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Улуттук спорт каналда футбол, Реал Мадрид менен тиги бул командалар беттеши башталды. Мен силерге командалардын составын тааныштырып өтөйүн деп туруп, футболчуларды тааныштырып өтөт. Оюн башталгандан кийин паузалар башталат да. Стадиондо болуп аткан нерсени, абалды элге сен жеткиришиң керек. Ошол жакка келгенде жеткире албай калат. Бул дегендик биз дароо уже түшүнүп бүттүк. Бул комментатор болгон адам
негизи тубаса талант деп айта алам. Жашаш керек. Жашаш керек. Сен жашап алсаң, ал нерсе болбойт. Бизге ушул 6-7 жылдын 8 жыл болду быйыл эметкени. Ошол 8 жылдын башында биз эми жана трансляциялар азыраак болгон үчүн бир комментатор менен чектелгенбиз да. Биз 6 жылдан бери жыл сайын кастинг өткөрөбүз. Жыл сайын жаңы балдарды чогултабыз. Жыл сайын балдарды тарбиялайлы деп аракет кылабыз да, чтобы кененирээк болсун депчи. Ошондо келгенде чынын айтканда 15 адам комментатор болуп келем десе, ошол 15 адамдын ичинен бирөөсү гана же экөөсү гана чыгат. Калгаты чыкпайт. Мен ачыгын айтайын. Жарабай калат. Жарабайт. Или ал деген аябай маалыматы жакшы билсе дагы үнү жарабайт. Же аябай эмоциясы жакшы болгон менен маалыматы жетишсиз. Же эметкен менен ал ошол жердеги абалды сөз таап сүйлөп кете албайт. Дагы бир нерсе бар. Лицензия алып атканда Олимпиада, дүйнөлүк футбол чемпионаттары, Европа чемпионаты, Азия чемпионаты, Азия оюндары дегеле бизге керектүү рейтингдүү спорттун түрлөрү болгон учурда алар башка телеканалдардан көрө албайт. Муну силер көпчүлүк эл түшүнбөйт болуш керек, билбейт болуш керек. Анткени лицензияны сатып алып атканда Кыргызстандын аймагында футбол көрсөтүү боюнча эксклюзивдүү укуктун ээси Улуттук телерадио берүү корпорациясы. Улуттук телерадио берүү корпорациясы үчүнчү тарапка сатканга укугу жок. Ал өзүнүн территориясындагыны Кыргызстандын аймагында гана көрсөтө алат. Ошон үчүн Кыргызстандын аймагында болуп аткан оюндардын баарын жалаң биз көрсөтөбүз дагы, Россиянын башка телеканалдардын сигналдары Кыргызстандын аймагында өчүрүлөт. Ошондойбу? Бардыгы өчүрүлөт. Анткени кабелдик каналдар аркылуу азыр Россиянын спорт каналдары, башка каналдар тарайт да. Бирок чоң-чоң лицензиялык турнирлерде, чоң-чоң чемпионаттарда, олимпиадалар учурунда Кыргызстанда бир гана улуттук канал гана көрсөтө алат. Башка көрсөтө албайт. Ал бул дүйнөлүк практика. Ошон үчүн орус тилинде болуусу азыркы күндө шарт. Биз орус тилин мынеке сиз айтып атпайсыз, кыргызча жакшы, ушул суроо аябай жакшы да. Биз жана күрөштү эки тилде бердик да. Анткени эки тилде көрүш керек болду. Ал жерде кээ бир түрлөрүн биз кыргызча коюп салдык. Жалаң. Кээ бир түрлөрүн жалаң орусча берип аттыр. Бул эми комментаторлордун санына карата да. Ошол учурда биз жеңил атлетика боюнча финалга орус тилдүү комментаторду коюп койгонмун. Ошол орус тилдүү комментатор эфир башталгандан баштап 4-5 кыргыз эжелер чалды. Эмне үчүн орус тилинде берип атасыңар? Эже ушундай жетишпей атабыз. Буга чейин кыргызча алып барып аткан, азыр эми орусча, анткени бияка кыргызча комментаторлор керек болуп калды деп түшүндүрүп айттык да. Аны түшүнгүсү келген жок кээ бирлери. Кыргызстан болгондон кийин жалаң кыргызча комментаторлор, кыргызча сүйлөш керек деп. Анан түшүндүргөнгө аракет кылдык, бирок андай мүмкүнчүлүк азырынча жок. Бул менин оюмча туура талап деп айта албайм. Анткени эми болот да. Чемпионат Европа, Европа чемпионаты футбол болуп, эмеден 8ден 1 финалда бир оюнга 2 кыргыз тилдүү комментатор коюп койдук эле. Анткени орус тилдүү комментаторлор ошол күнү эч кимиси жок болуп калды. Алар да ооруп калат, той болуп калат, суранып калышат. Анан биз 2 кыргыз тилдүү комментаторду коюп койсок, эринбей бир орус тилдүү угарман, күйөрман менин почтама кат жазыптыр. Каяктан тапкан билбейм, мен жеке почтама кат жазыптыр. Ушундай урматтуу УТРК спорт телеканалы сиздерге ушу аябай маданияттуу жазгам да. Европа чемпионатын көрсөтүп атканыңыздарга аябай ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин бир орусча, бир кыргыз тилдүү алып барып аткан, эмне үчүн азыркы оюнду жалаң кыргызча алып барып атасыңар? Менин 8 жаштагы балам азыр кыргыз тилин түшүнүп билет, ал анткени достору эмелер. Менин жашымдагы адамдар түшүнбөйт. Мага бир орус тилдүү комментатор коюп берсеңер болот деп аял киши жазыптыр. Анан мен ошондо ойлоп калдым да. Демек азыркы күндө биз жалаң кыргызчалап салганга дагы эртерээк депчи. Азыркы жаш балдар өзүңөр ТикТоктон деле көрүп атабыз го, Инстаграмдардан башка улуттун өкүлдөрү көбүнчө кыргызча сүйлөп, кыргызча ырдап, кыргызча ырларды айтып, адамдар менен кыргызча баарлашып, кыргыз тили жакшы нукта баратат. Мына ушул нук өзүнүн деңгээлине жеткенге чейин биз дагы бир 10 жыл орус тилдүү программаларды кармашыбыз керек деп ойлойм да. Сергек Жашоо. Подкаст. Рахмат сизге, Шайырбек. Биздин подкасттын коногу УТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Арапов болду. Менимче угармандарга каналдын көшөгү артындагы көйгөйлөрү, маселелери тууралуу бир жеткиликтүү маалымат бергенге
аракет кылдык десек болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыз. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Ийгилик.